Кыргызстанда дагы 18 адам коронавирус жуктуруп алды. Жогорку кеңешке 30 жаштагы Сулуу Бийкеш депутат болуп келди. Сүйүнчү, Кыргызстанда дагы 9 адам коронавирустан айыкты. Президенттин баласы коронавирус жуктуруп алды. Кыргызстанда дагы 18 адам коронавирус жуктуруп алды. Кыргызстанда дагы 18 кишиден коронавирус аныкталды. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Жогорку кеңешке 30 жаштагы Сулуу Бийкеш депутат болуп келди. Маалыматтарга караганда жаңы депутат буга чейин Мамлекеттик банкта иштеген. Ал Аида Исмаилованын ордуна келди. Айгерим Бешимбаева Республика Ата журт партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп келди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Ал өткөн жумада вице-премьер-министр болуп дайындалган депутат Аида Исмаилованын ордуна катталды. БШКдан билдиришкендей, Бешимбаева 1990-жылы 10 январда төрөлгөн. Буга чейин РСК банктын башкы менеджери болуп иштеген. Ошентип Бешимбаева ЖКнын эң жаш депутаты болуп калды. Буга чейин эң жаш эл өкүлү катары 1988-жылдын 21 ноябрында төрөлгөн Айсулуу Мамашева эсептелип келген. Президенттин баласы коронавирус жуктуруп алды. Сербия президентинин баласы Александр Вучич Данило коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу президент жеке баракчасынан билдирди. Ал менин балам коронавирус жуктуруп алды деп жазды. Сүйүнчү, Кыргызстанда дагы 9 адам коронавирустан айыкты. Кыргызстандагы ооруканалардан коронавирус аныкталган 9 адам айыгып чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев онлайн маалымат жыйынында билдирди. Буга чейин коронавирус аныкталган 35 адам дарылануудан кийин ооруканадан чыгарылганы маалымдалган болчу. Өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 298 кишиге жетти. Булак Аргумент KG сайты.